уруксат берсеңиз баштай берсем. Мен экранымды азыр бөлүшөм. Сиздерден бир сыйра чыгып койсом, экраным көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Жакшы. Ондо айтып берсем, Пикош өзү бул кандай инновациялык өнүктүрүү борбору. Баштаганга чейин мен сизге бир мисалды келтирип кетсем, бизнес мисалды. Бул Абдурасул экенин бизнеси Ошто өзүнүн ишин баштаган. Башында ушу 10 жыл мурун Ошто үйдөгү мындай стилдеги, үй стилиндеги жер үйлөрдө мындай мейманканалар популярдуу болот. Ошондо Абдурасул эке өзүнүн үйүн где-то 3-4 бөлмөсүн мейманкана катарга айландырып ишти баштаган. Анан 10 жылдан кийин өткөн соң туризм тармагы, мейманкана тармактары көбөйүп, мындай өнүгүп, уже Абдурасул экеге меймандар аз келе баштаган. Аз келе баштаганда ошондо ал кайрылган ушу кеңешчилерге. Мен эмне кылсам болот, бизнесимди кантип өнүктүрсөм болот дегенде, анализ жүргүзгөндөн кийин Абдурасул экеге сунуш беришет. Сиз өзү номерной фонд деп коет, ушу бөлмөлөрдүн санын көбөйтүшүңүз керексиз. Анан ошентип архитектурный планды сыздырып, өзүнүн бөлмөсүн азыр 3-4 эсе көбөйтүп, жакшы иштеп келатат. Ийгиликтүү иштеп келип, эми пандемия убагында өзүңүздөр билесиздер, туризм тармагы аябай неме болгон, кыйналган. Бирок ошого карабастан Абдурасул эке инвесторду табып, Памир Алай деген мейманканасын азыр куруп бүтүп атат. Бул Алай менен Кытайга, мындай чоң Алайга Кытайга бөлүшкөн жерде жайланышкан. Орел и Решка деген билсеңиздер керек, алар мейман катары келип кетишкен, ушу продвижение катары, ушу илгерилетүү маселесин коюп кетишкен. Бул жерде айткан негизги кеңеш эми биз тараптан, кээде ишкерлер өзүнүн бизнесин жакшы билем деп кайрылбай коюшат. Сырткы кеңешке мындай кайрылып, эмне кылсам болоорун да ойлонбой, мындай жүрө беришет да, өнүкпөй. Ошон үчүн ушул максатта биздин пик долбоорлорубуз ушу Бишкек февралдын 20-жылы ачылган, Ошто январдын 21-жылы. Анан Караколдо бизде ушул жылы дагы акырында ачылып атат. Эми биздин кызматтарыбыз кандай? Бул биринчиден ишкерлерге акселерация программаларды уюштуруу. Акселерация деген бул тез ылдамдыкта сизге керектүү билимди берип, ошо билимди алгандан кийин сиздер уже бизнесиңизди баштоого умтулган иш-чаралар. Экинчиси бул ишкер кеңешчилер, бизнес устаттар менен сиздерди байланыштыруу. Үчүнчүсү вебинар окутууларды жүргүзүп жатабыз, мисалы үчүн бүгүнкү вебинарга окшогондой. Төртүнчүсү эл аралык таанышууларды жана байланыштарды уюштурабыз. Анан онлайн окутуу аспабыбыз, мисалы үчүн биздин катышуучулар азыр өздөрүнүн аккаунтуна кирип, өзүнүн ошо керектүү билимди алса болот. Анан негизгиси дагы ушу инвесторлор менен жана демөөрчүлөр менен тааныштырып, сиздерди байланыштырып, ушул биздин алтын мындай негизги кызматтарыбыз. Акселерация программалары жөнүндө айтып кетсем, Пик Ош долбоору бизде жаш ишкер өткөргөн, анан 7 жумалык дагы мигрант ишкер өткөргөн. 20-жылы билесиздер, бизде ушу пандемия байланыштуу көп жарандарыбыз кайра Кыргызстандан келип, ошолор жумушун же бизнес идеясы бар болсо, ошого жардам берген программа болгон. Бизнес инвестор дагы уюштурганбыз. Азыр болсо ушу бизнес айым деген биздин программабыз өтүп жатат. Бизнес диагностика деген бизде аспап бар. Бул аспап ушу биздин бүтүрүүчүлөргө арналган. Бул аспап сиздин бизнесиңизди полностью карап чыккандан кийин сизде кайсы жерди жакшыртыш керек же эмнесине көбүрөөк көңүл буруш керек экенин маалымат берет. Вебинарлар тууралуу айтып кетсем, аябай көп болгон. Биздин катышуучулардын суроосуна жооп берген вебинарлар болгон, юридикалык каттоо жана салыктар боюнча болгон, бизнес пландоо даярдоо, анан СММ аркылуу кантип кардарларды көбөйтсө болот. Туруктуу команда тууралуу айтып кетишкен. Ушу окуу билим тармагында көбүнчө кайрылышат, кантип мен мугалимдерди кармап каламын. Ушул маселени карап кеткенбиз. Анан башка дагы көп уюштурганбыз. Эл аралык жана улуттук иш-чаралар тууралуу айтып кетсек, бизде Кыргызстанда Пик Кыргызстан бул ишкердик дүйнө чемпионатынын расмий өкүлү.
Ушу 20-жылы башталып, 21-жылга чейин ушу ишти алып барып келатабыз. Эл ички улуттук иш-чаралар боюнча болсо биз ошто ошо стартап уикенд айымдар үчүн уюштурганбыз. Бирок айымдар менен чектелбей, мырзаларды дагы катышууга чакырганбыз. Биздин командабыз 3 адам. Бул Айдана Мадамбекова, бул коомчулук менен байланыш адиси. Аяна Назарова бизде программа жардамчысы, жана мен программалардын менеджери болом. Бул биздин байланыштар, биздин веб-сайтыбыз PKG. Ушул байланышка кирип, сиздер биздин ушул жерде биздин жаңылыктар бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Ондо уруксат берсеңиз, кезекти сөздү мен биздин бүгүнкү мейман конок спикерибиз Гүлжан Мураталиевага сөздү берейин. Гүлжан эже ушу өзүнүн ишканасы боюнча Медикана плюс лабораториясы тууралуу тажрыйбасы менен алмаштырып кетет. Анан ушул презентациядан кийин сиздер менен суроо жооп сессиясын баштасак. Гүлжан эже, сизге сөз берейин. Анан презентация бөлүшсөңүз, кааласаңыз мен бөлүшөйүн, кааласаңыз сиз бөлүшсөңүз деле болот. Мен бөлүшөм. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Сиздер менен эфирде көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. ПИК организацияга чоң ыраазычылык билдирем. Аябай кубанычтамын. Азыр презентациямды ачып. Саламатсызбы, кош келиңиз. Кубанычтабыз сизди көргөнүбүзгө. Рахмат. Бияктан азыр ягынан таба албай атам да. Эми өзүм жөнүндө тааныштыргым келет. Мен Мураталиева Гүлжан Молдокадыровна 1986-жылы Бишкек шаарында ишкерлер үй бүлөсүндө туулгам. 2005-жылы угулуп атат да? Алло. Бериңиз, угулуп атат. Бирөөнүн микрофону. Угулуп атат. Бишкек шаарында гимназиянын мектебин бүтүрдүм. 2005-жылы Сейтек улуттук борборунда Жаш кыял үлгүлүү бир ансамблинин хореограф дипломун алдым. 2010-жылы Ататюрк Алато эл аралык университетинин менеджмент бөлүмүнүн бүтүрүүчүсүмүн. 2014 Кыргыз Республикасынын президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын государственно-частное партнерство магистринин бүтүрүүчүсүмүн. Эми менин өзүм бизнесим жөнүндө айтканда, азыркы мезгилдин талабына байланыштуу биздин өлкөбүзгө өтө зарыл болгон медицина тармагына өз салымымды кошуп келем. Сиздерге белгилүү болгондой, Медикана плюс диагностикалык заманбап лабораториясынын ийгиликтүү жетектеп келе жатам. Бул компания 2011-жылы бизнес проект жазып, Ататюрк Алато мен бүтүргөн университеттин окутуучуларына, Туркия улуттук банкына стажировка өткөн жерим. 3-курста бизди Ататюрк Алатодон стажировкага Халк банк, Национальный банк Турция жөнөтүп, ошо жакшы стажировка өтүп, тааныштар болуп, ушу бизнес планымды сунгам. Ошол мезгилде мен иштеп жаткан КДМ консалтинг компаниясынын жетекчилерине, Кыргызстан дарыгерлерине жана жакындарыма сунуштагам. Жыйынтык жасап, чоң ишкерликке аттандым. Баса белгилеп кетсем, ошол мезгилде улуттук онкология борборунун башчысы Накен Касиевич чоң колдоо көргөздү. Онкология аксап жаткан лаборатория тармагына чоң салым кошорумду белгиледи. Бирок шарттуу түрдө жогорку деңгээлде аппараттарды жана реагенттерди эл аралык стандарт менен иштешими талап кылды. Мына бир эшик жабылса, экинчи эшик сөзсүз ачылат.
Биринчиден баштайын. Эми мен аламдын сырлары ар дайым так жана туура иштейт да. Сиздер дагы ошо аламдын сырларын өзүңөрдүн жашооңордо дагы көрүп турасыңар. Себеби бир эшик жабылса, экинчи эшик сөзсүз ачылат. Эмнеге мен буну айтып жатам? 2010 жылы апрельский революция болуп, мен иштеген жерим жабылып калат. Ошол эле мезгилде университетти аяктап диплом алгам. Кыргызстанда мага иш жок болуп калгандан Туркияга кетүү туура болгон. Туркияда иштеп көп нерсе үйрөндүм. Тажрыйба алып, Кыргызстанга абдан келгим келди. Бирок кайсы тармакта, кайсы сферада өнүктүрүүнү издедим. Ошого катуу ойлондум. Ойлонуп, ошо Туркияда иштеп, кайсы сфераны Кыргызстанда ошо тажрыйба алганды колдонсом болот деп катып атат, жакшы чыкпай калды үнү. Калды агай. Азыр байланыш начар болуп калды окшойт. Байкалды. Каяктан токтодук? Эмеден баштайлы. 1-2 секунд угуп калдым. Кыргызстанга кайсы бизнести өнүктүрүү боюнча план кылдыңар? Рахмат эже. Мен 2011 жылы иш визасын жасагыны Кыргызстан элчиликке жөнөттү. Иш визасын 2-3 ай жасалат экен. Анан 2-3 ай күтүп турушка, анда билеттер билесиздер. 2010-2011 билеттер аябай кымбат эле. Анан Турциядагы Кадама консалтинг иштеген жерим мени ошо элчиликке жөнөтүп, 2-3 ай күтүш керек дегенден мени ошо калтырды, бирок переводторду интернеттен кылып аттым. Сайттарды создавать этип аттык эле. Ошол мезгилде менин эжем туристтик агентство ачат. Мага жардам бер деп жумушка чакырат. Бир аз убакыт иштегенден кийин медицинский туризм өнүктүрүүгө сунуш кылат. Мен Туркияда подработка кылчумун эле. Суббота, воскресенье күндөрү Медипол Мега деген аябай крупный клиника бар. Клиникасында СНГден келген ооруларга котормочу болуп жүрдүм. Ошого эжеме бул тармакты билгенимди айттым. Ар бир күнү биздин мамлекеттик ооруканалары изилдеп чыктым. Бүт биздин Бишкектеги болгон чоң ооруканаларга күнүгө барып, дарыгерлерден жана жетекчилерден медицинский туризм боюнча маалымат алгам. Жыйынтык кылганымда чет өлкөгө барып дарыланганга жалпы 5% экен. Ошого байланыштуу дарт аныктоо лабораториясы ачканга сунуш беришти. Туркияда алган тажрыйбамы Кыргызстанда колдонуп, кыргыз элиме сапаттуу кызмат көрсөткүм келди. Эми экинчиси тоскоолдуктар жана адашуулар. Ар бир иште жануулар жана тоскоолдуктар болот экен. Жаш болгонума жана доктор болбогонумдан компаниялар мага аппарат сатышпайт. Мен келем, ушундай аппараттар керек десем, кой, биз сатпайбыз сага деп, жаш экенсиң, докторбусуң деп сураганда, мен жок, мен доктор эмесмин десем, жок, сатпайбыз деди. Бирок мен жеңилген жокмун. Аппарат саткан фирма списогумда эң акыркы бул Германия Human фирмасы турган. Эң акыркы. Ошол фирманын жетекчиси аябай жардам берди. Талайбайкиге чоң ыраазычылык билдирем. Human бул азыр аябай өнүккөн бир лаборатория, клиника жана аппараттар сатуучу бир фирма болушту. Биринчи ачылышында өзүң кассага, снабжение жагына, склад жагына, курьерский ишлерге ар бирине иштеп чыгыш керек болчу. Тейлеген кызматкерлерге ар дайым билим берип туруш керек. Жетекчи болгондон кийин каржылык сабаттуулуктан билим алыш керек
экени мен ошо билдим. Үчүнчүсүндө банкрот 99% банкрот боло жаздады. Бирок 1% мүмкүнчүлүктөр болду. Ушул нерселерди карабагандан. Бирок ушу бир мүмкүнчүлүк бар болчу, ошону кармап калдым. Мен семинарларга катышып баштадым. Бизнес темаларына байланыштуу окууларды окуп баштадым жана жеке өзүмө көп көңүл бурдум. Дүйнөлүк бизнесмендердин сырларын билдим. Ар бир ишкерлердин ачкычы 80% психология, 20% эмгек жана техника. Тура жана так максат. Бул аябай важный, аябай маанилүү нерсе. Визуализация. Визуализацияны күнүгө жатарда ушундай болот, мыкты лаборатория болот деп аябай визуализация кылчумун эле. Жана эмоционалдык туруктуулук. Бул өзүнүн кармаш керексиң. Только өзүң чече аласың, өзүң кыла аласың деген өзүмө ушундай суроолорду айтып жүрдүм. Ушул сырларды билип колдонгондон кийин мага көп кыйын нерселер жеңил келди. Керектүү адамдар жолуга баштады жана керектүү келишимдерди түзө баштады. Менин максатым Кыргызстандын эң мыкты дарт аныктоо лабораториясы болмок жана кыргыз элиме сапаттуу кызмат кылмак. Ушул макалды аябай жакты. Ушул макалды дайыма колдоном. Сенин максатың ишке ашпасына көзүң жетпей турса да, максатыңды өзгөртпө. Ишке ашырууга иш планыңды өзгөрт. Кандай пландарды өзгөрттүм? Көп нерсе ушу семинарларда, вебинарларга баргандан кийин time management, өздүк дисциплина, айлана чөйрөмдү өзгөрттүм. Жайын дүйнө интеллектимди эң жогорку даражага алып келгенге аракет кылдым. Time management. Убакытты тура пайдалануу биринчи орунга койдум. Ар күнүмдү, ар бир саатты бизнеске байланыштуу пайдаландым. Ошол эле мезгилде өзүмдүн кесиптештериме билген билимим менен болуша баштадым. Ушул убакытка чейин өзүмдүн ишкерлериме ар кандай өнүктүрүү бизнес жана оратор тренингтерге алып барып жүрөм. Мен бул ийгиликтерге жетүү үчүн закон Паретто жана закон Паркинсона колдондум. Закон Паретто 80-ге 20. 20% эң негизги иштерди иретип алуу жана ошол иштердин үстүнө талыкпай иштөө. Ошондо 80% киреши болот. Ал эми закон Паркинсона ушул иштерге так убакыт коюу жана ушул койгон убакытка аткаруу керек. Өздүк дисциплина, өзүмө дисциплина кылдым. Ар бир күнүмдүк планымды блокнотко жаздым. Кандай тоскоолдуктар болбосун, аларды саат жана белгиленген убакытта бүтүрдүм. Өзүмдүн кызматкерлеримден ошону талап кылам. План боюнча ишти аткарууда иш аткарылбай калган эч кандай себеп болбош керек. Айлана чөйрөмдү өзгөрттүм. Медицина байланышы бар компаниянын өнүктүрүүгө жардам берүүчү инсандар менен көп убакыт бөлүп жүрөм. Жөнөкөй тойлорго, маракерлерге барганда медицина тиешеси бар инсандар менен жакын таанышууга аракет кылам. Сумкамда сөзсүз сумкамда визитка, брошюра, кыскача маалымат өзүм компаниям жөнүндө дайыма сумкамда ташып жүрөм. Медицинага тиешеси кишилер болсо, таанышып, сразу колуна тапшырам. Жан дүйнө интеллектими эң жогорку даражага алып келгене аракет кылдым. Себеби бизнесте бир гана акча табуу менен максат болгон эмес.
мен ушул кыргыз элиме ооруну жеңилдеткен максат болгон. Чет өлкөгө барып акча кетирбей жана убакыт өткөрбөсүн дегем. Ошону дагы чоң медицина тармагында проекттери жасагым келди. Иммуногистохимиялык анализин онкология ооруларга өтө зарыл болгону изилдеп чыктым. Иммуногистохимия лабораториясын мамлекет менен чогуу ачыш кереги белгилүү болду. Ушул себептен 2012-2014 жылы Кыргыз Республикасынын президенти караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы магистратурага государственно-частное партнерство бөлүмүн тапшыргам. Көптөн эл аралык конференцияларды өткөрдүк. Азыркы убакытта анализди чет өлкөгө ташып турабыз, логистическая компания катары болуп. Бирок дагы эле үмүтүмдү үзбөдүм. Дипломдук ишимдин темасы государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения, иммуногистологическая лаборатория. Кудайым буйруса, ушул максатка дагы жетем. Бизнесте чектөөлөр жок. Чектөөлөр только өзүң башыңда чектөөлөр болот да. Чектөөлөрдү мындай кенен кылыш керек. Ушу мен лифта к успеху не существует. Нужно проходить ступени. Шуну дайыма колдоном. Ийгиликке жеткирүү лифт жок. Бүт тепкичтерди басып өтүү керек. Биздин лаборатория түштүк региондо иштеп баштаганга чейин түштүк эли 2-3 күн анализдердин жыйынтыгы күтүп калышчу. Анализдердин самолет же машина менен Бишкекке жөнөтүшчү. 4-5 күнгө чейин күтүп турган күндөр болгон. Өзүңүздөр билесиздер, оорулардын күткөнүнө убакыт жок. Себеби оорусу саат сайын өрчүп кетиши мүмкүн. Ошонун негизинен мен так Ош шаарында лаборатория курганы чечим чыгардым. Заманбап, дүйнөлүк аппараттарды Ош шаарына алып келдим. Лаборанттарды Бишкек, Алмата, Москва шаарларына билим алганга жөнөттүм. Дүйнөлүк бизнес тармагында жакшы бир макал бар. Дагы айтып кетейин. Мен ошону дайыма колдоном. Лифта к успеху не существует. Нужно проходить ступени. Ийгиликке жетүү лифт жок, ар бир тепкичтен өтүшү керек. Медицина бул адамдын өмүрү. Ар бир өсүш этап менен болуш керек. Кичинекей детальды туура эмес болуп калса, адамдын өмүрү кесилет. Ошого жетүү өлчөп бир кесип жумушубузду баштадык. Менин кызматкерлерим айтат эле, сиз баардыгын детально жасап иштейсиздер. Мен аларга айтат элем, тез эч качан болбойт экен. Ийгиликтин бир сыры сабырдуулук жана билим. Мен Ош шаарында кызмат кылам деп келип турмушка чыгып калдым. Кара Кулжа районунда. Ошко көчүп келип Бишкектен бүт күчүмдү түштүк жака жумшадым. Бир кыздуу болдук. Канча лабораторияга канча жыл болсо, ошончо жыл мен Оштомун. Жалпы 10 жыл болду лаборатория ишин жасаганыма. Ошто 6-6 жыл кетип баратат. Иш системасы, санариптештирүү команда. Иш системасын айтып кетейин. Ар бир бизнесте финансированияны талап кылат. Эмгек жааматынын структуризация кылгандан кийин ишибиз алга жылды. Ар бир кызматчы өзүнүн милдеттерин так билишти. Алардын айлык маянасын жакшы деңгээлде көтөрүп, жана мотивдүү бонустарды жасадык. Алардын чын дили менен кызмат кылууга шарттарды түздүм. Алардын катарында ишканабыз киреше чыга электе Туркиядан жана Бишкектен иш билги специалисттерди жалдап контракт түздүм. Азыркы учурга чейин компанияда иштешет. Жана лаборанттарга, местный лаборанттарда, Оштогу лаборанттарга билим беришип жатат. Жана дүйнөлүк жогорку деңгээлде автомат аппараттарды, реактивтерди Европадан контракт түзүп алып келдим. Азыркы өнүгүү ушул нерселерди кылгандан кийин санариптештирүү, цифровизация бул абдан бизнеске керектүү нерсе.
Биз 2015-те жаңы система ЛИСА программаны колдонуп баштадык. Бул человеческий факторду сразу алып коет. Ичинде бүт сфера, и финансы, отдел кадров, расчеты. Ушуга аябай ыраазымын. Сулейман компания ЛИСА, международная программа лабораторий деген колдонуп баштадык. Бизге жардам беришти ушу программаны алганы. Ошол программаны алганда дагы аябай өстүк. Команда, мына сүрөттөрдө жаздым. Секрет успеха деп көбү сурашат менден. Мен айтам, бул менин командам. Команда единомышленников, команда профессионалов дейм. Ошого команда түзүш өтө кыйын, бирок команда жок, успех болбойт. Ошон үчүн мен командага поощрение кылам, обязательно обучение кылам. Ушул нерселерди кылгандан кийин азыркы өнүгүү анализдердин 500 түрү жасалат. Бардыгы Ош шаарында жасалат. Жалпысын 80 пункт ачылган. Бул Жалал Абад, Баткен, бүт региондордо дагы жалпы 80 пункт ачылган. Анан Жалал Абад менен Баткенге, узак областтарга биз өтө зарыл болгон анализдерди лаборатория ачтык. Аябай жардам кылдык. Баткен, Жалал Абад областтарга ошондой заманбап лабораториялары ачылды. Жана түштүк жалгыз жеке ПЦР лабораториясын ачтык. Азыркы убакытта түштүк региондо боюнча Ош шаарында ПЦР лабораториясы. Только бизде жеке. Государственный бар, мамлекеттик. Жана биздики аппаратуралары баарын алып келип, Москвага лаборанттарды окуттуруп, ошо ачылды. Ушул жылы август айында. Жалпысынан 100дөй кызматкер иш алып барат. Жана 2020 жылы Медикана клиник терапевтикалык стационар ачылды. Постковидтик реабилитация. Жакында бир ай мурун Центр болезней легких и медицины сна деген биринчи Ошто ачылып атабыз. Презентация болду. Пульмонологтор келди, башка өлкөдөн дагы. Ошолор менен чогуу совместно болуп ачып, жаңы аппараттарды алып келдик Швейцариядан. Окуттук, ошо процессте болуп атат. Кудайга шүгүр, иш жакшы мааниде, жакшы эл үчүн деп ачтык. Биз азыр жалгыз ошондой клиника ачылды да. Адам өлгүчө билим алыш керек. Ошо сизге айткандай биринчи банкрот болдум деген, ошо адам өлгүчө билим алыш керек деген бир конференциядан угуп, ушугу акылымда калды. Семинарлар, тренингдер, конференциялар, кызматчыларга билим берүү, аттестация, сертификат, семинарлар, тренингдер бизнесте өтө зарыл. Анан өзүң жетекчи болуп туруп, ошо команда деп айтып кеттим го. Ошо команданы алып, командага чогуу ошо конференцияларга өтүшкө мен ошо аракет кылам. Албетте дагы Ош шаарына, Жалал Абад, Баткен шаарларына биздин профессионалдар, лаборанттар, спикерлер ошо медицина боюнча конференцияларды өтөбүз. Мини конференция, большой чоң конференцияларды өтөбүз. Опрос кылабыз, кайсыгы темадан мындай врачтарга кайсы тема дагы керек. Диагностика бул аябай чоң бир сфера.
вообще медицина аябай чоң бир сфера. Ошо диагностика боюнча эмнелер, кандай вопростор бар, кандай проблемалар бар, ошолорго карата биз чет өлкөдөн профессорларды чакырып, ошо азыркы дүйнөдө болуп аткан ошо ковид боюнча, онкология боюнча, сахарный диабет боюнча ушул маселелерди чакырып, ошо конференцияларды өтөбүз. Жана региондорго чыгып, региондорго, больницаларга 5 минутка өтөбүз, жардам беребиз. Ошо чоң клиникалардын, больницалардын өзүнүн лабораториясы болот, мамлекеттик. Аларга жардам беребиз. Ошо биз бир эле анализ жасабайбыз, биз обязательно ошо жаңа анализ киргизсек же жаңа аппаратура алсак, бул заманбап аппараттар. Ошого биз маалымат беребиз, билим беребиз. Ошол конференциялар жасагандан кийин бизге аябай чоң рост болду. Кызматчыларга мен постоянно Алмата, Москва болгон чоң азыр медицина, бизнес медицине деген чыккан, ошолорго жөнөтүп, чогуу барып, ошо окутканга, мотивация бергенге ошо көп жөнөтөм. Биз 2 жумада бир бүт персоналды обучение кылабыз. Обучение кылгандан кийин биздин заведующий лаборатория жетекчибиз медицина боюнча кассир медицинада билбесе, ошо медицинада иштеген үчүн бүт анализдерди кандай, эмнеге керек, эмнеге тапшырат, анализдердин интерпретацияларын ошо үйрөтүп, анан аттестация өтөбүз. Аттестация өткөндөн кийин, экзамен өткөндөн кийин сертификат беребиз дагы, жакшы баа алгандарга обязательно эме беребиз, премиальный беребиз, премия беребиз. Кайрымдуулукка мен өтө көңүл бурам. Мен өзүм хореограф, дипломум бар. Аябай жакшы көрөм балдарды бий үйрөткөнү. Ошто театр ачкам, музыкально-хореографический театр «Санат». Ушу пандемия болуп, пока жабылып калдык эле, бирок планда бар ачканы. 90 балам бар болчу. Ошол концерттерди коюп, благотворительный детский домдорго подаркалар менен, детям-инвалидам, онкобольным детям, ушундай көп благотворительность концерттерди өткөрдүк. Жана онкологический балдарга биз сөзсүз бекер, акысыз анализдерди, анализ тапшырганы акысыз кылабыз. Жана льготалар бар. Жана биз ар дайым благотворительный кайрымдуулук мероприятиялар бар болсо, обязательно ошолорго дагы спонсор болуп жардам беребиз. Ошон үчүн мен аябай ошо менин ростум, менин өнүгүм ошо семинар, тренинг, конференциялар. Ошого сиздерди көңүл бурганга аябай суранам. Бул аябай өтө бизнесте өтө керектүү нерсе. Ошого адам өлгүчө билим алыш керек дегени бул аябай маанилүү менин үчүн. Жана насатчылар любой жетекчиде этап менен насатчылар болуш керек. Учитель приходит тогда, когда готов ученик. Окуучу даяр болгондо мугалим келет. Ошо менин апама чоң ыраазычылык билдирем. Менин апам ушул убакытка чейин мен менен аябай строгий. Если жакшы нерсе кылып, туура мындай өзүңдү көргөзсөң апаңа, сен менен сүйлөшөт эле. Сага жакшы мамиле кылат эле. Эч кандай нерсе кылбай, мындай бир өнүгүү жасабасаң, апам сүйлөбөй коет эле. Вообще сүйлөбөй, көңүл бурбай коет эле.
ошого апам мага көңүл бурсун, апам менин жаныма отурсун, апам көңүл бурсун деп мен мындай жакшы нерселерди кылганы аракет кылчумун. Бизнести ачып атканда апам айтты эле, кызым, ошо бул сфераны билбей ачып атасың, жаман кыйын болот сага. Көп нерселерди айтты эле. Ошолорду колдонуп, апамды угуп, апам поддержкасы менен өнүктүм деп айтам. Азыр жакшы даражага чыгып, жакшы уровеньге чыкканда более профессионал насатчы керек болуп, вот ошого мен жаздым. Окуучу даяр болгондо мугалим келет деп, Шамиль Аляудинов коуч, эл аралык коучу, тренер, ушул мага аябай жардам берди. Көп нерсени ушу Шамиль Аляудиновдон үйрөнүп, колдонуп, бизнесте аябай өнүгүш болду. Шамиль Аляудиновго постоянно постторго жазам, рахмат деп. Вебинарлары бар, семинарлары бар. Конечно, платный, бирок төлөбөй бир жайга барсаң, сен ушунча барктабайсың. Ошого төлөгөндө полностью угуп, применять этесиң да, колдоносуң. Ошого любой бизнесменде мен баарын билем. Мен уже канча этап өттүм, мен жакшы эле акча таап атам. Андай предел болбош керек. Бизнесмен аябай мындай максаты болуш керек, максат обновлять этип туруш керек. Постоянно обновление болуп, бир максатка жеттиңби, уже до этого уже башка максатыңды жазыш керексиң. Анын үчүн ошо насатчы жаныңда дайыма китептер окуш керек. Вебинарларга, семинарларга, мына пик организация сонун нерселерди да өтөт экен. То есть, как говорит Шамиль Аляудинов, надо быть жадным к информации, надо быть эгоистом к информации деген ошо тура да. Ошо кыскача маалымат айттым. Суроолор болсо мага айтсаңар болот. Жан-жай сизге чоң рахмат. Аябай сонун айтып бердиңиз. Тажрыйбаңызды ошо академический жагынан дагы бар жокту мындай колго алып, өз деңгээлине жеткирип, сизге дагы ийгилик каалап кетер элек. Анан ушу практика негизинде дагы ушу бизде ишкерлер дайыма адам жөнүндө биздин командабыз менен ушу деңгээлге жетишип атканыбыз деген ишкер өзү уже ийгиликтүү ишкер деп ойлойм. Сонун айтып бердиңиз. Мен уруксат берсең сонда суроо жооп сессияга мындай жооп берсем. Урматтуу биздин катышуучулар, айымдар, келиңиздер, кимиңиздерде суроо болсо кол көтөрүп, сурооңузду берсеңиздер болот. Кол көтөргөндөн кийин мен сизди чакырып, ушу микрофонуңузду ачып, мени сүйлөп бериңиз деп ошого чакырам. Келиңиздер. Кимиңиздерде суроолор болсо. Жакшы эле угултабы, урматтуу катышуучулар? Мен жоголуп кетпедимби? Жок, жакшы эле катышуучуларга. Чатта мына кол көтөрүлдү. Жинтаева Гүлмира, келиңиз, биринчи сизге очередь. Гүлмира, келиңиз, сизге сөз. Жинтаева Гүлмира. Алло. Эми болдуңуз. Саламатсыздарбы? Бүгүн жакшы вебинар болуп атат. Баягы ийгилик сырлар менен Гүлжан айым бөлүшүп атат. Кыргыздын аябай жакшы кыз экен, алдыга умтулган. Бизнес боюнча көп нерсени билип, көп ийгиликтерге жетишип. Анан мен айтайын дегеним, информацияга аябай сараң болгула деп атат да. Анан азыр ошо Гүлжан айымдан суранып кетер элем. Азыр ушул моментте сараң болбой көбүрөөк ийгиликтер менен, же болбосо көбүрөөк сырлар менен бөлүшсө жакшы болмок деп айтайын деп аткам. Дагы биз билбеген дагы кандай сырлары бар информациясын
көбүрөөк бөлүшсө жакшы болот эле Гүлжан айым. Эми дагы эмне киргизбедим бияка? Бизнести өнүктүрөм десеңиз, любое действие бул бизнеске каратуу кылыш керек да. Например, жөн эле отурасың, жөн эле отурбайсың да. Китеп окуш керек. Соцсети бар да азыр. Соцсетиде эмне только жок, Соцсетиде жөн эле отуруп башкаларын карабай, вот, например, мен медицина тармагын карап турдум да. Врачтар, докторлор каякта, кандай конференцияда участвовать этип атат, медики аша деп чыкты эле, бар ошондой сайт. Ошол жака кирдим эле. Медицинада эмне болуп атат? Кайсы жаңылык? Попутно деп баарын ошо бизнеске карата баарын жасаш керек да. Мындай эмес да, ой, мен муну бүтүп туруп анан жасайм. То есть каждая минута свободна. Даже мен водительди тико башталганда тико машина алып водитель. Мен өзүм айдасам болот эле го, бир мындай жөнөкөй машина алып айдасам болот эле го. Жок, мен ошо водитель кетип баратканда бир встречага мен кетип баратканда жолдо. Мен жолдо башка жумуштарымды бүтүрүп аттым. Башым оорубайт, где парковаться, кантип мен барам. Ошону ойлобостон по пути бүт барын көп жумуштарды бүтүп койчумун да, например, пункт А, пункт Б'ге жетиш үчүн. Анан отговорка өзүңөрдү жалеть этпеш керексиңер да. Мындай мен аябай мындай, как сказать, аябай катуу токсикоз болдум. Эми айымдарго элдер мындай айымдар болгондо мен айтып берейин, токсикоз аябай катуу болдум, токсикоз. Бирок совещанияларды эч качан отмена кылбачым. Тазик барго, тазикти коюп эле ошо совещание өтүп кусой берчим. Баары уже көнүп калган жумуштагылар, Гүлжан эженин токсикозу бар экен деп угуп, баарын жазып. То есть у вас не должно быть жалоб или же причин, да? Отмена какой-то, отмена совещания, отмена встречи. Анан обязательно бизде вот көрдүм, мен Турцияда иштеп, кечигип келсең 5 мүнөткө сени партнер кылбайт, договор кылбайт. Кечигип келе беришет экен да. Эми бар эмес, баарын айтпай эле коеюн. Бизнесте каждая минута дорога да, она расписана. Если жакшы тура бизнесмен, бизнесвумен деп коелу айтсаң. Ошон үчүн өтө дисциплина. Анан мен айтып кеткеним, эң чоң мага визуализация жардам берди. Визуализацияда сиз эмне каалайсыз? Компанияңыз кандай доход алып келиш керек? Кандай киреше болуш керек? Кандай компанияңызда кандай ишчилериңиз иштеш керек? Компанияң бүт детально жазып туруп илип койчум спальняга. Анан жатакта турганда ошону карап, мындай ооруп атам деген карасаң, кантип мен ооруймун? Кантип мен барбаймын? Жамгыр жаап ататпы, кар жаап ататпы, машинам сынып калдыбы, телефонум сынып калдыбы? Причина жок да. Только ошондой иштесеңер, ийгиликке жетесиңер деп мен ар дайым айтам. Ошо нерселер аябай мага жардам берди. Биз айымдар визуализацияны жакшы кылабыз. Ошон үчүн үйгө барганда ошо мага аябай жардам берди визуализация. И обязательно мындай көбү мындай кылып коет. Визуализация жазат дагы пландарды, целдерди. Бирок срок жазбай коет. Убакытчы. А может это 5 жылдан кийин, может 10 жылдан кийин болот. А сиз, то есть сиздер обязательно срок жазгыла, убакыт. Качан ушуну калааң келет. Конечно, бир айдан кийин $1 миллион каждый месяц болуп турсун деп нереальный вещи жазбагыла. Это нереальный мозг, головной мозг, это не воспринят, он жарылып кетет. Понимаете? Мындай, ой, мен азыр $10 000 алып атсам, кантип бир айдан кийин $1 миллион алып турам. Ошон үчүн мозгту напрягать этпегиле, он любит простоту. Ошон үчүн сиздер реальный нерселер атсыз. Например, $10 000 алып атсаңар, 1-2-3 айда срок роста
3 до 6 месяцев. Ошого силер жазасыңар. 10 000 доллар алсаңар, доход чистая прибыльди айтып атам. Чистый прибыль 10 000 доллар алсаңар, 3 айдан 6 айга чейин менин прибылим 50 000 доллар болот. Это реально. Это очень реально. Ошентип жазасыз да, качан? Даже жазасыз. Например, азыр кандай месяц у нас? Декабрь. Декабрь, январь, февраль, март, апрель. Апрель айында там карайсыңар, понедельник карагыла. Например, 22 апрелде менин кирешем чистая прибыль деп жазгыла 50 000 доллар, например. Да, бул мисалы деген. Анан улам карап тургула. Ошо дагы аябай жардам берет. Мозг дагы мен ошо 3-6 айдан кийин ошону кыла алам деп. Анан көбү мен көрдүм китептерди, роман окушат экен, детектив. Ал сага жардам беретпи бизнесте? Жардам бербейт. Зачем окуйсуң аларды? Чыңгыз Айтматовдун произведенияларын окуш керек. Это законно. Мен канча чет өлкөгө барам, Чыңгыз Айтматовдун произведенияларын сурайт. Мен кыргызмын да. Анык обязательно. Бирок бизнеске, ошо именно бизнеске тиешүү сиздин сфераңарга карата китептерди көп маалымат алыш керексиз да. Ошону айтайын дедим эле. Эми кичине ошо өзүмдөн жакшы нерселерди, сизге керектүү нерселерди айтканга аракет кылдым. Чоң рахмат Гүлжан же, чоң рахмат. Аябай жакшы айтып бердиңиз. Чоң рахмат. Ондо Оксана келиңиз, сизге сөз. Менде мындай суроо бар эле, сиз азыр айтып атпайсызбы, өзүңөрдү аябагыла депчи. Биз эми башталганга чейин, бизнесибиз бутуна туруп кеткенге чейин, биз анда мындай эс албай эле тынымсыз изилдене беришибиз керек экен да андай. Ошондой. Сиз аябай сонун суроо айттыңыз. Мен ошону как раз айтайын деп сиз жакшы суроо бердиңиз. Любой макул айтып туруп анан. Любой, мына айттым го, цель жазасыз. Анан срок жазасыз, айттым го, срок. Качан ушуну калаңыз келет. Анан обязательно өзүңөрдү поощрять этесиз. Обязательно. Мен молодецмин. Өзүңүздү, туганыңызды эмес, күйөөңүздү эмес, кызыңызды, балаңызды, өзүңүздү. Мен бир цельге жеткенде обязательно эс алганы күйөөм менен бир жака барабыз, чет өлкөгө, же золото алам өзүмө, же достор менен, подружкалар менен спага барабыз. Бүт нерсе, спада эмне бар? Ошо, это надо поощрение делать. Головной мозг, он должен привыкнуть к тому, что силер, ой, молодец, я победитель, я сделала все цели, которые я поставила, деп туруп мозгко обязательно кыласыз. Анан көрдүм көп эми Түштүк районунан көрдүм, лишний өзүнө коркут да, акчаны мантип кармалышат. Тим эле монтип. Кичине болсо дагы өзүңгө поощрение кылбайсыңбы? Это же ты молодец. Сен кылдың буну. Почему сен өзүңгө? А зачем сен иштейсиң? Зачем бизнести курасың? Сен өзүңгө поощрять эте албайсың. Ошо тура 3-6 ай өлө иштедиңерби? Жасадыңарбы? Жасадыңар. Жасабасаңар эчтеке кылбагыла. Жасадыңар, кылдыңар. Все, поощрили себя, молодец, погладили, молодец. Дальше идете. Это обязательно. Анан эми ошол канча убакытка чейин биз ошончо тынымсыз иштейбиз? 1 жылбы, 2 жылбы, канча деген суроо жаралып атат. Это зависит сиздин өзүңүздүн максатыңызга карата. Вот, например, мен эч качан ушунча акча зарабатывать этем деп эч качан ойлобойт элем. Чын айтам, эч качан. Менин лабораториям эң мыкты лаборатория. Кыргыз эли мен аябай патриотмун мен аябай. Мен кыргыз элиме жардам берип, неге дедим, иностранный компаниялар Кыргызстанга келип алып, өнүгүп отушат. Биз кыргыз, мен өзүм владелецем, өзүм ачкам да. Анан неге деп мен намыздандым да. Анан аябай айтып го,
жөнөкөй эле машина эч качан мындай только иштечим да. Анан ошол курстарга барганда вот Шамиль Аляутдиновго попала эмеге, семинаргачы, вебинарга. Ошондо мен ошондо билдим, психологияңды эметет да, иштеттирет. Мен чоң акчадан коркчук экен, больших денег боялась да. $1 миллион кайсыгы $1 миллион? Сен акчаң көп болсо, ушунча көп компанияң өнүгөт да. Мен номер 1 лидер болсун, компания лидер болсун деп тапкан акчамды кайта инвестировать эт. Ошого сиздин максатыңызга карата. Мен сизге айта албайм да. Сиз всего лишь 1 жыл, всю жизнь. Мен, например, менин максатым корпорация болмок. Корпорация не только клиника, лаборатория. Дагы бир нерселерди ачкым келет. Дагы лаборатория, дагы медицинам аябай чоң тармакта. Ошого өзүбүздүн зданиябызды кургум келет. Неге мындай? Ошо көп максатка карата да. Если вы хотите, вот мен жумушка алганда сураймын. Канча зарплата каалайсың дейт. Маямачы? Канча? Ой, мага 20 000 жетет десе, мен жумушка албайм. Смотря кайсыгы должностька келди, но менеджер, например, менеджер келип туруп, мага 20 000 жетет десе, мен ишке албаймын. Же көрсөм, мындай перспективный эме, бирок акчадан коркот да. Мен айтамын, давай экөөбүз сүйлөшөбүз. 20 000 сага эмнеге жетет? Неге жетет? Канча балаң бар? Күйөөң каякта иштейт деп, анан сүйлөшүп баштаганда уже айтат, 50 000 дейт. Уже жакшы деймин. То есть сиз карайсыз да, өзүңүздүн максатыңызды кайта жазасызбы же карайсызбы? Если мындай суроо берсеңиз, значит, четко максатыңыз жок да, четкий. Сиз ошону обязательно жазып туруп, знаете, мындай да, мен, например, апам 70 жашта до сих пор бирдемкелерди кылат да. Апа кызымды карап берип турат, садик көрүп койду, постоянно что-то делает. Биз токтобош керекпиз, особенно айымдар. Дайыма процессте и дайыма иштеп, поощрять этип, жакшы нерселерге өзүбүзгө кылып, кайта иштеп, биз токтосок деградация болобуз да. Деградация болуп калабыз. Ошон үчүн сиз өзүңүз максатыңызды карап, кандай даражага жеткиңиз келет, кандай кирешеңиз болушу каалайсыз, кандай бүт караш керексиз. Кайсы машинага, может сизге, например, жөнөкөй эле машина жетет. Может вы счастливы да, ошого, бактылуусуз. Мен билбейм да сизди. Ошого биринчи максатыңызды карап, не каалайсыз. Ошо мен сизге айткым келет, вселенная аябай чоң, эмне сурасаң берет да. Ошого ушу максатыңызды эң биринчи жазып, четкий план кыласыз да. Чоң рахмат, абдан сонун жооп бердиңиз. Акыркы суроом, биз эми азыр мына пик долбоорунда абдан күчтүү мотивацияларды алып, абдан сонун сабактарды өтүп атабыз. Анан эми бул долбоор бүткөндөн кийин бизде мотивация да түшүп кетет да. Эми биз жумуш менен болобуз. Анан сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Дагы биз ушул бизнесибизди дагы өөрчүткөнгө кандай билимдерди алсак болот? Мотивацияны не только семинар, ошо башка конференциялар эмес, силер мотивацияны окружениядан алыш керексиз да. Например, балдарыңыздан. Канча балаңыз бар? Бир балам бар. Бир балаңыз бар. Кандай мектепте окушуну каалайсыз? Кандай бүт балаңызга, өзүңүзгө кандай жакшы кааласаңыз, балаңызга да кыласыз да. Балам кандай үйдө же квартирадабы, же балам кайсыгы специальностьте окуп, ошо мотивация болуш керек да сизге. В первую очередь сиз мотивацияны не только конференция, семинарларда. Мен, например, үйгө келем, кызым чуркап чыгат, бүт эчтекем оорубай калат. Эчтекем. Потому что бул кызым үчүн мен ответственность алдым. Мен бул кызым үчүн жакшы жашаганга
мен өзүмө ответственность алдым. Мен ошо бардыгын кылам. Мен, например, кызымды оперная певица кылгым келди да. Өзү ырдайт, кичинекейден баштап уже төрөлгөндө ырдап баштады. Оперный певица бул жаман кымбат да. Италияга жөнөтүш керек, фортепианолорду алыш керек. Ошого мен күнүмдүк мотивацияны, анан иштеген сотрудниктер, ишчилерим, сага чоң мотивация болуш керек. Жакын болуп каласың да. Мына мен 10 жыл болду Ошто, 5 жыл Бишкекте, 10 жыл. Мен каждый сотрудник мага туган да, жакын кишилерим. Ушулар жакшы жашап калса экен, айтып берет. Мен кредит алдым эле, мен тигинтим эле, мынтим эле. И компания дагы өссө, булардын зарплатасы дагы көбөйсө, булар мына бизде корпоратив болот жакында. Каждый туруп медиканада иштеп, кандай нерселерге жеттим деген бир ошондой бир корпоратив кылып атышат да. Кандай нерселерге жеттим, кайсы шаарларга бардым, кайсы буюмдарды алдым, медикана иштеген. Это для меня мотивация, потому что дагы иштегим келет, дагы сонун кылгым келет да. Сүйүнүп кирсе, мен машина алдым, мен үй алдым дегенде, мен аябай как будто өзүм алгандай болуп, жаман аябай кубанычта болом да. Ошон үчүн силер мотивацияны окружениядан издегилер. Не только в книгах, не только на семинары. Семинары, книги, они дают вот эту мотивацию воплотить в реальность. А мотивацию ищите уже в окружении. Или, например, даже мы, айымдар здесь, фигурам жакшы болсун, жакшы кийиниш керекмин, тойлордо кандай кийинип барат, бардыгы. Деп ошо да мотивация болуш керек. Канча да биз эле айымдар билебиз, кремге эле канча акча кетет. Мен, например, күйөөмө айтпайм, крем канча турат. Шок болот го биздин күйөөлөрүбүз. Ошого жакшы выглядит. А жакшы выглядит эткенге психологически сен жакшы болуш керексиң. Спортивно жакшы болуш керексиң, и здоровый болуш керексиң. Бүт акча. Правильно? Ушунун бардыгы акча. Ошого мотивация везде же, везде. Чоң рахмат. Гүлжан эже, чоң рахмат. Бизде чатта дагы жазып атышат. Зулайка эже Эрмекова, азаматсыз деп атат. Дайыма ден соолукта болуңуз, ишиңизге ийгилик каалап кетти. Урматтуу катышуучулар, келиңиздер. Кимиңиздерде дагы суроо болсо, жекече бир суроолоруңуздар болсо дагы берсеңиздер болот. Менден, мисалы үчүн, мен жалгыз эркек окшойм бул группада, Гүлжан эже. Ошон үчүн кааласаңыздар, менде коллегам бул жерде отурат. Коллегага мен модерацияны берсем болот. Анан сиздер мындай жекеше дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Ушуга дагы бир сизге сунуш катары. Урматтуу айымдар, кандай дейсиздер? Аяна коллегам ушул жердесизби? Ооба, бул жердемин. Кандай кылайлы? Дагы суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Мен коллегам Аянына берсем, мен чыксам дагы боло берет, кааласаңыздар. Отура бериңиз, агай. Сизге жолтоо болбой эле. Эми мен мындай толук мындай берейин деп атам да, платформа, где можно будет поговорить со всеми дегендей. Келиңиздер, кимиңиздерде дагы суроо бар? Бизде бир катышуучу бар экен, 12-77-36 атыңызды айтып койсоңуз, биз дагы өзгөртүп койсок ушу чатта дагы. Оксана, Гүлмиреже, Перизат, суроолоруңуздар барбы? Саламатсыздарбы? Мен бир аз суроо берейин. Деңиз. Мен бир аз интернет жакшы болбой кичине неме болуп калдым. Гүлжан айымдын бул медицинага келип калганда медицинадан билимим жок келдим деп айтты окшойт, ошол жооп берерсиңиз же анан улантып кетем кайра? Медицина бул аябай мындай чоң тармак да, чоң тармак. 6 жыл окуп, 5 жыл ординатура, еще канча 10 жылдай практика өтүш керек да. Ошого медицинада ар дайым окуп
туруш керек да, билим алып туруш керек. Мен медицинский туризм деп ачам деп, медицинский туризм. Медипол Мега Турцияда ушу стажировка өтүп жардам берип турчумун эле да. Анан больницалар аябай укмуш, аябай жакшы да больницалар. Анан аябай жакты. Жагып анан суббота воскресенье жардам берип турчу элем. Анан кийин келгенде ошол эже мага медицинский туризмди өнүктүрөлү дегенде мен бүт больницаларга барып чыктым да. Национальный госпиталь, дагы кайсы кардиология, бүт күнүгө барат элем. Музейге баргандай күнүгө барып бүт палаталарга кирет элем, столовыйна кирет элем, врачтар менен жолугуп сүйлөшөт элем. Ошентип кичине маалымат алдым. Кичине маалымат алып, медицинский туризм ачайын дегем. Анан медицинский туризмде жыйынтык кылсам 50% эле ошо жибере алат экен, бара алат экен да чет өлкөгө, эмеге дарыланганга аябай кымбат. Анан ошо онкологияга эң акыркы онкология, улуттук онкология борборуна барганда ошо бизде лаборатория деген сфера аябай ошо зарыл, өтө начар акыбалда дегенде ошондо изучать этип, лабораторияны изучать этип ачтым эле. Бирок сиз мындай да, бизнесте финансовая грамотность болуш керек. Ошого важный. Любой сфера ача бергиле. Хоть что, хоть грунты, хоть бриллианты, нахождение бриллиантов, я не знаю, без разницы. Но финансовая грамотность болсо, любой сферадан эметип кетесиңер, өнүгүп кетесиңер. Менде финансовый грамотность жок эле. Мен наемный работник болуп окуп иштечим эле. Плюс жаш болчумун, аябай жаш болуп, ошого билим жок деп да айта албайм, но финансовый грамотность жок деп айта алам. Азаматсыз. Чындыгында бул жерде тажрыйба дагы көбүрөөк чоң мааниге ээ болду окшойт. Сиздин ошол Турциядан алган тажрыйбаңыз дагы ошол медицинага келишиңизге чоң жардам болду. Анда ошо сиздин ошол сөздөрүңүздү, мотивацияларыңызды, берген маалыматтарыңызды угуп отуруп, мен көп жылдан бери үйдө отуруп калган айым катары тажрыйба менен коркпой башка сферада деле иш баштап кетсе болот экен деген тыянакка келдим да. Мен да аны аябай үйдө отуруп, көптөн бери үйдө отуруп, кандай бизнес кылсам экен, эмне кылсам экен деп ар нерсени ойлонуп жүргөм да. Анан баштагандан коркуп жүргөмүн. Аны баштасам кандай болот? Банкрот болуп калбаймынбы? Ошону алып кете аламбы деп аябай көп ойлонуп жүргөн мезгилим болчу. Чындыгында чоң неме бердиңиз, мага шык бердиңиз. Азамат экенсиз. Ошо улантып кетпепсиз да, мында билим албапсыз ошол боюнча эле, бирок азаматсыз. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Меңдейимче сизге дагы чоң рахмат. Бизде эмнегедир ушу азыр байланыш начар болуп аткандыктан мындай кээде видео же үндөрдөн эме болуп атат. Гүлжан эже, сиз ушул жердесизби? Угулду сизге бар жок? Азыр күтө турайлы, азыр байланыш начар болуп окшойт. Гүлжан эже, жакшы угулуп атасызбы? Микрофонуңуз өчүк болуп калды. Элжар, мен Гүлжан Малмын, эмеге Жалбат областынан. Мага кээбиркиси угулуп, кээбиркиси угулбады. Бирок мындай түшүндүм бардыгын эле. Жакшы Гүлжан эже, рахмат. Анан суроолорду качан беребиз? Кандай кылып узатабыз? Уже суроолорду берсеңиз болот. Гүлжан эже, сизде микрофон өчүк болуп атат. Жок, мен Гүлжан Малмын. Же Гүлжан деген дагы барбы? Гүлжан биздин бүгүнкү мейман спикерибиз. Атыңыздар окшош болгондуктан. Гүлжамал эже, сизде суроо бар? Ошо Жалал-Абад жергесине келип, качан, кайсы убакта тренингтерди өтүп аласыңар, анан ошо эме бизнес идея боюнча дагы
мен сага сен менен биринчи байланышканда мончо аялдар үчүн мончо анан фитнес клубда өзүм идеямды айттым эле, кийин ал болбойт деп койдуң эле го. Анан ошондой эле ошо айыл жергесинде менби Гүлжан же, бул Гүлжамал же бизге бир программага катышуучу болуп келген эле, анан неме заявкасы өтүнмөсү өтпөй калды окшойт. Буну сиз менен жекеше кандай сүйлөшсөк болот? Телефонум барбы сизде, меники? ооба. Эми бул эже боюнча деле сурайын деген, мен өз негизинен көкүрөк боюнча онкологический эмеде турам. Ошол анализдерди, эмелерди полностью өзүм иштеп, проект жазып, азыр ишкерлик кылып атам деп айтты башында. Гүлжан же сизди угуп жүрөт. Иммуногистохимия, иммуногистохимическая лаборатория. Кандай дейт? Сурооңузду айтсаңыз, түшүнбөдүм. Кайсы суроо боюнча иммуногистохимиялык анализ жөнүндө айтып атасызбы? Ооба. Иммуногистохимиялык, до этого айттым эле, азыр Кыргызстанда иммуногистохимия лаборатория жок. Бирок онкологияда ошо көкүрөк ИГХны жасашат азыркы маалда. Ошону эле жасашат да, башка жасабайт. Анан бул эми сфераны сиз онколог, бизде онкологияда билесизби, биздин онкологдорду аябай макташат дүйнөдө. Онколог Бишкектеги аябай макташат. Мен өзүнчө Ошко барам, ошол эми Оштун онкологическийсине барам да. Кыргызстан боюнча онкологиянын докторлорун аябай макташат. Просто бизге эмелер жетпейт да, ошо аппаратуралар жетпейт. Ошо мен эмнеге государственное, частное партнерствого эмнеге тапшырдым? Ошо көп медицина тармагындагы өнүгүш үчүн мамлекет менен чогуу проект жасаш керек да. Мына Турциянын медицинасы аябай өнүккөн. Неге? Государственное частное партнерство деген бирге иш алып барышат. Мамлекет менен чогуу проекттерди жасаганда, мына Сингапур, Турция, ошолор ушул эме менен өтүшкөн. Анан бизде государственное частное партнерство деп академия при президенте ачылганда, мен сразу поступать эттим. Потому что онкология жактан аппаратуралар жана PET-CT деп коет, тоже жок бизде. Иммуногистохимическая лаборатория, иммуноцитохимическая лаборатория дегендер бар. Жок да, Казакстанда бар, Россияда бар. Ошол нерселерди алып келсе болобу? Ал уже государственный уровень. Потому что булар аябай кымбат аппаратура. Бунун жөн бизнесмендер алып келе албайт. Бул совместно государство менен жасаш керек. Бирок биздин ГЧП деп коет. Ошо закондорду эми туралады. Эми ошол мен үмүтүмдү үзбөдүм. Ошону ачканга, ошо государство менен чогуу проект жазганга, ошо проектим бар. Эми ошо сунуш жасайм да. Потому что бул аябай өтө керектүү нерселер. Бирок азыр биз логистическая компания болуп чет өлкөгө жөнөтөбүз. Биринчи бул кымбат азыр, потому что выбирать этесиз да, Германиягабы, Москвагабы, Казакстанга. Ошол биякта өзүбүздө мамлекет менен чогуу жасасак арзан болот эле да. Ошого дагы время керек дейм да. 1-2 жыл дагы керек. Буюрса эми менин максатым ошо, онкологияда ошондой государственный частный партнерство менен ачканы. Өзү негизи сиздин спесиңиз боюнча башка тармак экен, бул ушул бизнес идеяңызды баштаганда өзү ошо кесиптүү эме керек болдубу, диплом мисалы, медицинский? Жок, руководитель, жетекчи бул сферанын, обязательно бул сферанын ошо кесиби болушумуз зарыл эмес да. Жакшы организатор болуш керек. Мен менеджмент деген бөлүм бүтүрдүм. Менеджмент деген организатор деп. Управленец деген. Менде профессионал врачтар иштейт. Бишкектен, Турциядан алып келдим контракт менен, уже 5 жыл болду иштегендерине.
местный биздики Оштогу лаборанттарга обучение кылып атышат. Уже түркчө билип калышты бардыгы, орусча жакшы сүйлөп калышты. Ошо дос болуп, алар Турцияга жөнөтөм обученияга, алар бияка келет. То есть мен аябай көңүл бурам образованияга, аябай көңүл бурам да, аракет кылам жибергени. Ошого не обязательно организатор. Просто мен ачып атканда Турцияда менин тажрыйбамы кайсыгы сферада өнүктүрсөм Кыргызстанда деп жүргөндө мен ошо эмне көп ошону кылгым келген жок да. Анда салондор көп эле, магазиндер аябай көп эле. Азыр дагы көбөйүп кетти го. Аябай көп эле. Анан мен честно фэшн түшүнбөймүн эмени. Эмне десем, дизайнерский мода түшүнбөймүн да. Мага жылуу жумшак, таза болсо болду да. Потом салондо дагы мындай анча түшүнбөйм. Анын үчүн бир эме болуш керек да. Түшүнүш керексиң да, бул хотя бы кичине болсо дагы. Медицинама жагат эле. Мен Турцияда стажировка өтөт элем. Ошо жабып калып, эжем медицинский туризмди предлагать эткенде, сунуштаганда, ошондо мен макул деп, ошо изилдеп баштадым да бул тармакты. Мен өзүм негизи ошо мен дагы медицинага кызыкчу элем, бирок мындай турмуштун шартына, ата-энемдин каржысына байланыштуу ошол ал маалда контракт кымбат эле. Ошто мен үчүн кымбат эле, себеби бир үйдөн 3-4 улгайып катар болгон үчүн ошо мен медицина тармагына окуй албадым, но азыр деле кызыгам. Если кол алдыңызда иштегендерге только диплом менен иштейт да эмессиз, өзүңүз тандап, өзүңүз окутуп, конечно, если клиникага да мен профессионалдарды диплом менен бүт законун аламын. Лаборатория болсо лабораторияга документтер менен аламын. Администрация, это касса, бухгалтерия, менеджер, это уже башка, да? То есть сиз медицина боюнча иштегиңиз келсе, конечно, диплом жок, мен ала албайм, бизде өзүнүн стандарттар бар да. Сиздин ошол эмеңиз азыр Ошто дагы бар да, ошондой лабораторияңыз? Биз Ошто турмушка чыгып калып, бүт күчүмдү Ошто бердим. Сиз азыр Оштосузбу? Ошто жашайм мен, ооба. Макул. Кайсыл адресте, если эме болсо? Анан илдери жазып коет го мен телефонумду. Вопростор болсо. Макул, рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуздар дагы болсо бере кетели. Жок болсо ондо секин уже аяктап бара берсек болот го дейм. Илжар, если мүмкүн болсо эмеден кийин, сабактан кийин WhatsApp'та сүйлөшсөк болотпу? Болот. Телефон бар менде. Ошол сен мага ссылка жөнөткөн номер сен да WhatsApp'тан акырын 06 ушундай болуш керек, Коллегам дагы болушу мүмкүн. Неме? Айдана болушу мүмкүн. Азыр ошо эже айтты го, үй бүлөмө карата медицинага тапшыра албадым депчи. Бул бүт биздин башыбызда да, то есть отговорка болбош керек да, семьям проблема болду, күйөөм урушту, балам, Кудай сактасын, балам кичинекей депчи. То есть максатты туура коюп, визуализация кылган киши мындай до конца барыш керек да. Ошого мен мындай до конца упорство менен барсаң, анан Кудай бул аябай суранып атат, өлө иштеп атат, ушуну жасайм деп атат дегенде Кудай берип коет экен да. То есть сдаваться нельзя. Сонун айттыңыз, Гүлжан. Силерге чоң рахмат. Аябай сонун мотивация бердиңер, аябай сонун өзүңөрдүн иш тажрыйбаңар менен бөлүштүңөр. Мына ушул тажрыйбаларыңды бөлүштүрүштө Элдияр аябай чоң жардам көрсөттү. Элдияр, Гүлжан, дайым иштериңерге ийгилик болсун. Иштери ийгилик болуш үчүн дайым ден соолукта болуш керек адам. Силерге ден соолук, иштериңерге ийгилик каалайм. Рахмат. Суроолор болсо эже. Ден соолук боюнча мен айттым до этого. Баарын попутно кылгыла. Ден соолугуңарды эң акыркы списокко калтырбагыла. Ой, мен азыр тытынып иштеп туруп, анан ден соолугумду карайм десеңиз,
организм просто чарчап жатып калат, тура албай каласыңар. Все попутно. То есть витаминдерди ичиш керек, вовремя тамак ичиш керек, спортко барып же эртең менен зарядка кылыш керек. Мен аялдарга йогага жазылгыла деп айтат элем. Йога аябай жакшы жардам берет. Ошто жакшы йогисттер ачып, жакшы преподавать этип атат да. Ошого эже туура айтат, ден соолук биринчи орунда болуш керек. Себеби баарын кылып койгондон кийин анан ооруп жатып калсаң эмне пайда? Пайда жок. Правильно? Ошого мен каякта иштебесем, каякта кандай максат койбосом, мен ден соолукка биринчи орунга коем. Вовремя тамак жейм, жакшы тамак жеймин. Витаминдер уже 10 жыл болду, витаминдерди ичемин, суу дайыма ичемин. Вот. Анан кийин бүт жана фастфуд деп коет го, аларды жебеймин, вообще жебеймин. Ошого сиздерди дагы ошого айтат элем, ошондой кылгыла деп. Ден соолукту эң биринчи алдыга коелу деген. Ошо эже жакшы айтты. Чоң рахмат, Гүлжанжы, чоң рахмат. Гүлжамал же, мен сиз менен албетте байланышам. Гүлжан же уруксат берсеңиз, Гүлжамал же сиздин телефонуңузду берсем болот, Ооба. Рахмат. Гүлмир эже дагы жазып жатат. Сиздерге чоң рахмат. Аябай пайдалуу сабак болду деп. Урматтуу катышуучулар, дагы суроолоруңуздар болсо берели, дагы бирөөнү берсек болот. Анан суроолор жок болсо же бар болсо. Менде суроо бар да, жанайымга, Элдерага эгер мүмкүн болсо. Гүлжанайым, биздин Кыргызстанда сиздер кандай ойлойсуздар? Айымдардын бизнеске умтулуп кетүү, бизнести алып кетүү мүмкүнчүлүгү канчалык деңгээлде чет мамлекеттер менен салыштырмалуу деп сурайын дегенмин да. Анан ошо айымдар бизнести алып кетүүдө эмне жетишпейт? Мен сизге айткым келет, чет өлкөдө бизнес ачпадым, билбейм. Бирок Кыргызстанда аябай оңой. Потому что аялдарга уважение бар биздечи. Аял затка мындай сый бар да. Мындай аябай мындай чоң киши болсо сестренкаң кечпей карата карайт. Жаш болсо документтер жасаганда же сделка болгондо, кичүү болсо сени эже катары карайт. Бизде сый бар да, сый бар. Ошону мен ойлойм, бизге аялдарга, аялзатка аябай оңой бизнес жасаганы. Анан азыркы убакытта менин прогнозум боюнча успешных женщин больше, чем мужчин болуп атат да. Эмнеге дегенде, бизде мотивация аябай чоң. Биринчи биздин балдарыбыз, ата-энебиз. Ошо биринчи бизде, ошо биздин мотивациябыз аябай көп. Биз любой жумушту алып кетебиз да. Эчтекеден коркпойбуз. Канча аялдар менен сүйлөшөм, 5-6 балдары бар. Күйөөсү аябай урушкан, иштебейсиң, жасабайсың деп, бирок сдаваться эткен эмес да. Ошон үчүн Кыргызстанда аялзатка аябай оңой бизнес жасаган, аябай оңой. Ошого коркпой эле иште бергиле, жаса бергиле. Тем более биз аябай мындайбыз, эмоционально устойчивый дейбиз да, аялдарыбыз. Мындай цель болгон, максат койгон аялдарды айтам да. Мотивация болгон аялдар. Мен ушул балдарымды көтөрүш керекмин. Биз бир максат койсок до конца барабыз да. И плюс Кыргызстанда азыр аялзаттын бизнестерге аябай көңүл буруп атат, жардам берип атат. Мына Пикош аябай жардам берип атат, лекцияларды окуп, как я знаю, Европейский фонд развития дагы аялдарга мындай какие-то льготы кылат да. Ошого азыр аябай жакшы заман. Ошого мен силерге каалайм, ошо бизнести кылам десеңиз жасагыла.
Гүлжанжа чоң рахмат. Туура айтасыз, азыр көп көңүл бурулуп атат. Көп банктар уже азыр KCB-ге дагы кредиттер дагы берилип атат. Европейский банк тармагынан дагы ошолор дагы именно Ага да Европейский ишкер банк айында. жакшы жардам берди да. Отлично. Оксана бизге да чатка жазды. Гүлжанжа рахмат сизге дейт. Тажрыйбаңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн дейт. Иштериңизге ийгилик каалап кетип атат Оксана. Рахмат. Урматтуу кызчылар, дагы суроолоруңуздар болсо келиңиздер. Бар болсо. Суроолор жок болсо, ондо урматтуу Гүлжанжа сизге чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, сиздер дагы убакыт бөлүп ушу Гүлжанжа аябай сонун тажрыйбасы менен алмашып кетти. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат силерге дагы. Аябай жакшы, пайдалуу нерселерди айтканыңа чоң кубанычтамын. Мен ошо тажрыйбамды бүт айттым. Конечно, 10 жылдык тажрыйбамы баарын досконально, детально айта албадым, но мындай глобально мага аябай жардам берген нерселерди ошо айтып кеттим да. Сизге да чоң рахмат, бизге алтындай убактыңызды Рахмат. бөлүп келгениңиз үчүн. Жанайым. Рахмат. Гүлжанжа кандай Рахмат. каалоолоруңуз Эң биринчиден ушул уюштуруп кандай каалап каалоолоруңуз берейин. болсо айтпасаңыз болот. Элдер агай, сизге рахмат. Эң биринчиден ушу бизди мотивация кылып Гүлжанайым менен мындай жолугуштуруп көпүрө болуп бергениңер үчүн рахмат. Гүлжанайымга дагы ден соолук каалайм, иштерине ийгилик. Албетте жаш болсо дагы Кыргыздын келечегин ойлоп, Кыргызстанга бир пайдам тийгизип калайын деп иштеп аткан кыздардын бири экен. Азаматсың Гүлжан. Дагы ишиңе ийгилик каалайм. Биз сенден аябагандай жакшы мотивация алдык, жакшы маалыматтарды алдык. Буюрса мындай семинарлар, мындай жолугушуулар көп боло берсин, көп айымдарга келечегин түзгөнгө, бизнес курганга чоң мотивация боло берсин. Чоң рахмат силерге. Аябай кубанычтабыз силердин ушул маалымат укканга. Рахмат. Сизге да ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат ондо баарыңыздарга. Гүлжанжа сизге ийгилик дагы ишиңиздерге. Бүгүнкү катышуучуларга дагы сиздер бизнесиңизди баштай элек болсоңуздар, бизге ошон бир программаларга катышпасаңыздар болот. Биздин баракчаларыбызга жазылып алсаңыздар. Ушул күн жакшы өтсүн. Ушул жума дагы иш жума жакшы. Ар бириңиздерге жакшы жума болсун. Рахмат сиздерге. Жакшы туруңуздар. Жакшы туруңуздар. Рахмат. Спасибо.